Саламатсызбы? Рахат айым, кандайсыз? Лондонго кош келиңиздер. Рахмат. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Биз бүгүн Англиядагы Кыргыздор UK компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, Англияда кыргыз диаспорасынын мүчөсү, инженер-программист Рахат айым менен жолугуштук. Биз менен бирге болуңуздар, көрүңүздөр. Компания болжол түрдө 50 000 адамы бар, арасында мен бармын кыргыздардан, анан башка жолго элекмин пока. Аликбек Жекшенкуловичтин кол астында. Ал менин менторум деп эсептейм. Жүрөгүм ар дайым кыргыз деп соккон үчүн кыргыздар менен абдан катышкым келип, биз деле бияктагы укуктарды билебиз, закондорду билебиз. Кыргызбыз да, биз деген жүрөгүбүз аябай арстандай эптеп эле бияка келсем, анан кийин эптеп эле калсам деп. Тааныштыра кетсем, бул Айзада, бул айтып кеткендей эле диаспоранын лидери. Мен өзүм биякта студент болгондуктан мага да көп мүмкүнчүлүктөрдү берди. Биз Кыргыздор компаниясын негиздедик. Ошол жылы каттоодон өттү, юридикалык лицензиясы бар. Английский үйрөнө келиңиздер. Бул өлкө өтө өнүккөн өлкөлөрдүн ичине киргендиктен талаптар да чоң болот. Лондондон Кыргызстанга ысык салам! Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Салам, Кыргызстан! Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүнкү биздин каармандарыбыз Кыргыздор UK компаниясынын негиздөөчүлөрү жана Англиядагы кыргыз диаспорасынын активдүү мүчөлөрү Рахат жана Айзада айым болмокчу. Жумабекова Рахат Муратовна 1984 жылы Бишкек шаарында белгилүү пульмонолог, хирург, башкы дарыгер Мурат Жумабеков менен Айнура Жумабековдордун үй-бүлөсүндө төрөлгөн. 3 бир туугандын улуусу. 5 жашка чейин чоң ата, чоң апасынын колунда чоңойгон. Абдыкерим Сыдыков атындагы номер 72 мектеп гимназиясын кызыл күбөлүк менен аяктаган. 2006 жылы Кыргыз Орус Славян университетинин эл аралык мамилелер факультетин бүтүргөн. 2007-2009 жылдары эл аралык саясатты өнүктүрүү агенттигинде иштеген. 2010 жылы Англияга магистратурага тапшырган жана ийгиликтүү аяктаган. 2011 жылы турмушка чыгып, уулду болгон. Англиядагы кыргыз диаспорасынын активдүү мүчөсү Айзада Бектенова менен бирге Кыргыздор UK компаниясын негиздешкен. Лондондагы биздин дагы бир мекендешибиз Сопростерия деген аталыштагы IT консалтингдик компаниясында иштеген кыргыздын кызы Рахат Жумабекова. Мамлекет жана транспорт бөлүмүндө тагыраагы мамлекеттик долбоорлор менен иш алып барган, паспорттук тейлөө, виза, оптималдаштыруу жана санариптештирүү боюнча транспорттук көзөмөлдөө кызматтарын аткарат. Проекттер 1 айлык болушу мүмкүн, 2 айлык болушу мүмкүн, long term болсо 2-3 жылга чейин созулган да проекттер болушу мүмкүн да. Ал деген сен кайсы проектке бекитсең, ошого жараша ишиң болот. Долбоорлор менен, буйрутмалар менен ушинтип иштеп турасыздарбы? Ар бирөөнүн өзүнүн ролу бар ошол проекттерде, ошол долбоорлордо, ошолорго жараша иш өткөрөбүз. Жакшы. Ошондо кайсы здание болуп калат? Мынакей. Аморик здание. Урматтуу Рахат айым, маегибизди уланталык. Негизи сиз иштеген бул компания Сопростерия эмнени түшүндүрөт өзү? Биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүүрөөк жалпак тил мененчи. Экинчиден, сиз бул компанияда канча жылдан бери иштейсиз? Сопростерия бул деген IT консалтинг компания. Бул негизи Европада, Азияда, Улуу Британияда жайгашкан. Офистери айтып кеткендей Индияда бар, Европада бар, но хедквотери Францияда. Негизги башкы кеңсеси Францияда. Анан кийин мен бул компанияга жакында эле кирдим. Январь 1-ай болуп, январда. Ошондон бери software инженер болуп кирдим бул компанияга. Ошондон бери иштеп атасыздар да, Сиздин милдетиңизге эмне кирет ошондо? Милдетке ар бир күнү ар кандай жолукканда айтылат, бул күнү бул ишти кылабыз деп программалар берилет, ошону аткаруу.
боюнча ар кандай программалар менен иштейбиз, JavaScript менен иштейбиз, Node.js жана башка программалар менен да. Бул компаниянын основной принциптеринин бири бул деген ар кайсы улуттан алуу деген принципи бар да. Себеби бул компания ар кайсы улуттар өзүнүн жакшы-жакшыларын компания алып келе алат деп ишенет да. Анан бул дагы креативдүү болушат деп ишенет. Ошондо компания multicultural деп коет, мультикультурный болсо, ал деген компания дагы өнүгөт деп, ошондуктан башка улуттагыларды жакшы алышат. А сиз мына бул өзүңүз иштеген азыркы кесипти кандай критерийлерден улам тандадыңыз? Мен бул январга чейин, былтыркы апрелге чейин мен такыр башка профессияда иштечүмүн. Мен деген тоже государственный проектте тренинг фасилитейтер деген бул тренинг өткөрчүмүн аутистик балдарга жана аутистик балдардын ата-энесине. Балдарды кантип бул дүйнөдө келгенден кийин аутизм бул оору эмес, аутизм деген бул деген өзгөчөлүк деп айтсак болот. Ошо өзгөчөлүктү кантип түшүнүп, ата-эне кантип бул адамдарды бул жашоого адаптация кылганга жардам берген тренинг өткөм. Апрелге чейин мен өзүм үйдөн эле программирование баштагам, жөн эле бесплатный курстарды окуп эле. Анан 1-2-3 сайтты жасагандан кийин ушул тармакта да өзүмдү көрөйүн деп ойлодум. Чечтим. Ошондо апрелде государственный бул өлкөнүн программасы менен IT курсун өттүм. IT курсун өтүп бүтүп, анан кийин жумушка тапшыра баштадым. Ал оңой процесс эмес, бирок баары мүмкүн деп ишенем да. Менин жашымда дагы эгерде кааласа ар бир адам өзүнүн жашоосун такыр башка эмеге жолго буруп туруп, анан кийин өзгөртсө болот да. Мынакей ошо айтып кеткендей былтыр эле өзүмдү такыр башка жолго аттым. Мурда эч кандай IT менен эч тиешем жок болчу. Анан кийин кичине убакыт бөлүп окуп, инвестиция кылып, өзүңө инвестиция да болчу. Инвестиция кылып, анан буюрса мынакей Улуу Британияда именно мамлекеттик жана транспорт менен иштеген компанияда иштеп жатам азыр. Өзүңүздүн кесибиңизди толук алмаштырганга эмне себепкер болду? Айтып кеткендей, мен башынан эле өзүм ошо биринчи себепкер папам өтүп кеткенде кичине стресс болуп, анан өзүмдү алаксыздайын дедим. Государство төлөп беребиз, баарын акысыз окуу, биякта адистер жетишпей атат. Андан көрөп бияктагы граждандарды окутуп эле, өз адистерди өстүрөлү деген программага кирип, анан ошол жактан окуп эле, анан окуп бүткөндөн кийин ишке кирдим. Международный день культуры болот. Ошондо мен барып, мен жазылдым волонтер болуп, мен барып өз Кыргызстан культурасын дагы таанытайын деп атам. Буюрса майда ошол жакта кыргыздарды да таанытам. Тилекке каршы каарманыбыздын иш үстүндөгү кадрларын алууга Сопростерия атайын уруксаат бербегендигине байланыштуу жумуш ордун сөз менен гана сүрөттөө керек болду. Иштөө режими 9-дан 4:30 чейин. Келесиң офиске, завтрак берет, завтрак ичесиң, жеп алып, анан кийин чай, кофе бар эле бар. Обедти, конечно, обед берилбейт башка компанияларда, но условиялар аябай жеңилдетилген. Чарчап кетсең башка бир комната отдыхка бар. Англиядагы 13 жыл ичинде каарманыбыз Британ жарандыгын алып, кесибин алмаштыргандан коркпостон, жумушта жумуштай, турмушта жеке жашоосун дагы курган. Аябай кыйын болчу бул жерде окуган, себеби балаң барбы жокпу эч ким карабайт ага. Менин мугалимим балам менен барганда айтканда, сен балаңды балалуу болгону сен өзүң чечкенсиң, окуганда сен өзүң чечкенсиң. Ошондуктан сага эч кандай поблажка бербейбиз. Окуңду бүтүрсөң бүтүр, бүтүрбөсөң бүтүрбө дегенде намыстанып, ушу Кыргызстандан атайын окууга келип алып, анан колумда балам болсо дагы мен бүтүрөм деп, ошо 2013-жылы окуумду аяктагам. Окуумду аяктап, анан кийин балам кичинекей болгондуктан бир канча жыл үйдө отуруп калдым. Бирок жүрөгүм ар дайым кыргыз деп соккон үчүн кыргыздар менен абдан катышкым келип, биринчи Кыргызстан элчилигинен чалдым. Биздин Кыргызстан диаспорасы барбы, катышсак болобу, эмне кылсак болот, кандай майрамдар болобу, эмне кылсак болот десем, Нурдиндин телефонун беришти, ошо менен байланышып, ошондон баштап диаспорага катышып, активдүү катышып калдым да. Биздин көбүнчө каармандарыбыз биринчи башка чет өлкөгө, мисалы Лондон сыяктуу мегаполиске келгенде көбүнчө эле билбей, каяка барарымды таппай, көп кыйналгам деп
айтып берсек, сизде ошондой болду беле негизи? Албетте, азыркы күнгөчө бир окуя эсимде. Биз жаңы келип, биякта ар кайсы жумушту аткарасың да, студент болгондон, Кыргызстандан ата-энем врач болгондуктан өзүбүздү өзүбүз камсыз кылышыбыз керек болчу. Нянька болуп иштегем, Претемен же Макдональдска окшогон жерде иштегем. Анын ортолорунда ишим жок калган. Андан кийин бир күнү тааныш кызым экөөбүз кучакташып ыйлаганбыз да, себеби биякта акчаны жашаган жерге жума сайын төлөш керек болчу. Анан жолго бүт расходдор көп болгондуктан анан бир күнү экөөбүз жумуштан чыгып кетип, экөөбүздүн тең акчабыз жок болчу. Анан кучакташып ыйлап алып, анан кучакташып бүткөндөн кийин айттык, бүгүн иш тапмайынча үйгө келбейбиз деп. Айткандай көчө кыдырып, иш таап, ошо күнү анан 2 күн иштегенге уруксаат берди, себеби биринчи күнү мен окууга барышым керек болчу. 2 күн иштеп, эптеп деген сөздү айткандай, ошо 2 күнү иштеп, квартирама төлөп, ошо жашаган жеримди камсыз кылсам деп. Андан кийин эмки жумада кайра ойлонуш керек болчу. Кантип эмки жумага төлөйм деп. Ошондой кыйынчылыктарды өттүк. Кыйынчылыксыз болбойт, бирок бул кыйынчылыктар сени дагы күчтүү кылат экен да, чынын айткандачы. Ошо моменттерде ата-энемдин, Кыргызстанда жашаган ата-энемдин астында болуп, үйгө канча төлөш керек, канча расход бар деп ойлоп жыргап эле жүрөбүз. Иштесем дагы акчамды тышка чыгып коротуп жүрчүмүн. Бул өлкөгө келгенде акчаны бюджеттегенди аябай үйрөндүм. Кыргыз эжелери жардам берди, албетте, биякта ошо эжелерге бүгүнкү күнгө чейин абдан ыраазымын. Ошо үй жок калганда үй таап берген. Анан үй таап берип, ошо үйдө жашап, ошо адам менен түрк адам болчу, абдан 78-ге жетип калган. Аны чоң атадай көрүп, ага жардам берип, ошо катышып калгам да, ошо ата менен дагы. Биздин бияктагы мекендештерибиздин оозунан сиз жөнүндө дагы абдан жакшы кептерди, жакшы сөздөрдү угуп келдик. Мисалы алсак, сиздер уюштурган Кыргыз Door UK компаниясынын тууралуу, анан сиз кыргыз диаспорасынын активдүү мүчөсү болуп да эсептелет экенсиз. Ошол тууралуу кененирээк айтып бериңизчи. Ооба, рахмат башкалар биз жөнүндө айтканына. Биз кыргыз диаспоранын активдүү мүчөсү болуп саналабыз. Канча жыл болду? Бир 5-6 жылдан бери активдүү катышабыз. Эң негизги максат кыргыздардын маданиятын бул Улуу Британияда тааныштыруу. Себеби көбүнчүлөр билишпейт, анан кийин өзүбүздүн улуттуубузду сактап калуу. Бул өлкөдө жашагандыктан өзүбүздүн балдарыбыз бар. Балдарыбыз ата-энеси каяктан келип чыкканын, улуттун маданиятын билсин деген ойдо иш-чараларды өткөрөбүз да. Айтып кетмекчи, Кыргыз Door компаниясы дагы биздин коомдук иштен келип чыккан. Себеби былтыртан бери өзүңүздөр билгендей TR5 визасы менен, сельхозяйственный виза менен көп мекендештер келип атат. Анан кийин ар кандай көйгөйлөр болуп, бизге кайрылгандыктан кээ бир көйгөйлөрдү биз коом болуп чече алсак, кээ бир көйгөйлөрдү биз өзүбүздүн колубуз келбегендиктен биз Кыргыз Door компаниясын негиздегенбиз. Бул өлкөдө официалдуу регистрация өткөнбүз. Бул компаниянын негизги максаты бул кыргыздарга мост болуп, көпүрө болуп берүү. Кыргыздардын талаптарын коргоо, түшүнбөгөн жерден түшүндүрүү, бул өлкөдө интеграцияланууга жардам берүү болуп саналат. Кыргыз Door компаниясы көп факторлорду камтыйт, көп тармактарды камтыйт, факторлор эмес, көп тармактарды камтыйт. Айтып кеткендей, негизгиси бул деген мекендештерибизге көмөк көрсөтүү. Ошондуктан мисалга айтып кетсем, былтыр биздин мекендешибиз башка компания кайрылып, бирок ал компания Кыргызстанга кайтып кеткенден кийин, кетип калды, эчтеке болбойт деп, ага жооп да жазбай, эчтеке кылбай коюптур да. Анан бизге кайрылгандан кийин биз официалдуу компания аркылуу кайрылып, анын акчасын кайтарып бердик. Анан ошондо биз деген ошондой көйгөйлөр менен кайрылышат, башка да көйгөйлөр да бар, бирок негизги максат ошо кыргыздар эми жерде калган адамдар эмес, биз деле бияктагы укуктарды билебиз, закондорду билебиз, биз дагы өзүбүздүн мекендештерибизди коргой алабыз, туура багытка аларды
туура багытты көрсөтө алабыз деген оюбуз менен. Кыргыздын Англиядагы кыргыздардын аттарын булгабаганга аракет кылып. Албетте кыргыздардын аттарын эч булгабаганга аракет кылабыз, себеби көбүнчө мезгилде кыргыздар буяка туура эмес виза менен келишет дагы, андан кийин Кыргызстанда маалымат бурмаланып келген болот да. Эптеп эле буяка келсем, анан кийин эптеп эле калсам деп, анан көбүнчөлөр чалышат да, ой мен TR5 менен келдим элем, калып калган жолдорун айтып бериңизчи деп. Ошону биз түшүндүрөбүз. Бул TR5 менен виза, бул башка визага өткөнгөнгө эч мүмкүнчүлүк жок. Силер тандаган жол, мисалы көбүнчөлөр башпанеке алып атышат, бирок ал деген Кыргызстандын имиджине абдан шек келтирет да. Ушундай эле кыргыздар келип эле ушинтип кала берсе, бир канча жылдан кийин бул өлкөгө кыргызстандардыктарды потенциальный иммигрант катары карап, мигрант катары карап, анан эмкиде кыргыздарды студент болсун, бизнес виза болсун, же жумушка келсин, уже татаалдаштырат. Кача айтканда 100 кыргыз туура эмес кылган иши үчүн 1000 адам визадан отказ алып калышы мүмкүн, туурабы? Туп-туура, 100 башкаларга дагы залакасы тийип, таасир берип атат да. Чоң таасир берип атат. Мисалы ошол эле TR5 менен алар жыл сайын келсе болот. Бирок алар деген бүгүнкү эле күндө ойлоп келген себеби болуп атат да, кыргыздар ошол жака эле келсем эле, ушу эптеп эле калып калсам эле, законду бузуппу же небеженец болуп калып калсам эле, болду, эптеп эле 2 жыл иштеп кетсем эле, анан кийин 2 жылдан кийин эмне болот Кудай билет дегендей эле ой мененчи. Бирок ал бүт кылган иштердин эмеси бар да. Жоопкерчилиги бар. Ошо жоопкерчилигин биз Кыргызстандын, кыргыз диаспоранын өкүлү болгондуктан биз өзүбүздү жоопкерлүү сезебиз дагы, кыргыздарга маалымат беребиз. Силер кылган ошибкаңарды башкалар тартат депчи, ошону түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз. Эң башында Нурдин турат. Нурдин Жаналиев, бул диаспоранын лидери. Аны биз серый кардинал деп коебуз, себеби ал деген ушундай адам бүт баарын ишин кылат, бирок эч качан өзү мен кылдым деп айтпайт. Ал бүт иштин баарын кылып туруп, бирок мындай өзү четте эле калып калат. Негизи эң активдүү деп Нурдин, мен жана менин Кыргыз Door компаниянын чогуу түзгөн өнөктөшүм Айзада үчөөбүз активдүү негиздөөчүсү болуп саналабыз. Биз ушу официалдуу түрдө дагы биз директор катары регистрация өткөнбүз да, бул коомдун дагы регистрациясын өткөнбүз. Ушул биздин долбоорго биз сиздердин кылган жардамыңыздар өтө зор, өзгөчө диаспоранын дагы. Тилекке каршы Нурдин мырза келе алган жок, бирок мен билгениме караганда бул жерде Айзада бар. Ооба, Айзада бар, келиңиз Айзада менен жолугабыз. Тааныштыра кетсем, бул Айзада, бул айтып кеткендей эле диаспоранын лидери жана менин көмөктөшүм Кыргыз Door компаниянын негиздөөчүсүнүн бири. Кыргыз Door UK Улуу Британияда катталган легалдуу юридикалык компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири. Эксперттик билими жана тажрыйбасы менен өзгөчөлөнгөн Айзада Бектенова сиздер көрүп турган окуу жайдын 3 жылдык менеджмент жана бизнести башкаруу бөлүмүн 2019-жылы аяктаган. Саламатсыздарбы, мекендештер, арбаңыздар. Бүгүнкү күндө биз азыр Middlesex университетинин алдында турабыз. Лондон борборунда жайгашкан. 1878 жылы ачылган, бирок 1992 жылы университет статусуна ээ болгон. Мында 19 миңден ашык студенттер окуйт. Жеке эле Лондондо эмес, ошол эле чет мамлекеттерде дагы өздөрүнүн филиалдары бар. Бул өлкөдө билим берүү системасы абдан күчтүү, өтө сапаттуу. Ошондуктан дүйнөлүк бизнес жосо окумуштардын баары ушул жерде чыккан. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошо Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, андан башка көп окумуштуулар ушул өлкөдө чыккан. Мунун баары ушул сапаттуу билим берүү системасынан, көп мүмкүнчүлүктөрдүн ачылгандыгынан, студенттер үчүн, мен өзүм биякта студент болгондуктан мага да көп мүмкүнчүлүктөрдү берди. Баягы биякта көп жашап, анча-мынча жашоо шарттарын, мыйзамдарын бир аз түшүнүп калгандыктан биз мындай эле жөнөкөй эле жардамдарыбыз берип, колдоо иретинде кеңеш берип, багыттарын көрсөтүп берип, ошондон уланып эле кыргыздар көбүрөөк кайрыла баштады.
анан баягы диаспоранын өкүлү катары бизде кичине бир ишеним катары көрсөтүү болуш керек. Ошондон биз көп мекендештерге жардам бердик. Бирок ортосунда айта кетейин, мекендештерибиз көп кыйналды. Жумуш жоктугунан же жумушунан айдалып кетти, же эмгек укуктары тепселенип калды, же болбосо жумушсуз калды, акчасы жок. Ушундай маселелерге туш келгенде биз жапа тырмак баарыбыз биргеликте, диаспоранын өкүлдөрүнөн да башкалар бар, активисттер, ошолор менен биргеликте чечүү жолдорун издедик, бири-бирибизге байланыштырдык. Айтор бул көп убакытка созулду. Ошондон бери биз ортодо мыйзамдуу түрдө кээ бир маселелерди чече албаган күндөр болду. Бул үчүн компания ачуу муктаждыкка туруп калды. Ошондуктан биз азыркы учурда мына өнөктөшүм Рахат экөөбүз Кыргыз Доор компаниясын негиздедик. Ушул жылы каттоодон өттү, юридикалык лицензиясы бар. Бул көптөгөн жардамдарды, колдоолорду көрсөтөт. Биринчилет ошол иммиграционный жак, налоговый жак, андан башка ошо консультация берүү, багыттарды көрсөтүү, көптөгөн кызматтарды камтыйт. Башынан эле кичине эле англис тилге окуп, өзүнө өзү инвестиция кылып, адам бияка чейреки менен келсе, бул келечеги бар виза. Ал бул виза менен адамдар өзүнүн үй бүлөсүндө официалдуу, легалдуу түрдө алып келе алат. Балдары бул өлкөдө окуй алат, мисалы. 5 жылдан кийин ПМЖга алып келген визада ошо маалыматтарды билип билбей же кайсы жолдорун таппай эле туура мезгилде келип алып, анан кийин беженствого берип атышат. Беженствонун чоң кемчилиги бул Кыргызстандын бүтүн кыргыз өлкөбүзгө имиджине чоң залакат тийет да. Биздин принцибибиз Кыргызстанды жакшы жагынан тааныса экен. Кыргыздар билимдүү, тажрыйбалуу, эл жеткенге да кыргыздар жете алат. Биздин Кыргыз Доор компаниясынын миссиясы эң эле дегенде туура багыт көрсөтүү. Мисалы үчүн бир эле багыт менен гана өздөрүн чектебестен, кененирээк дагы альтернатив кандай жолдору бар, өзүн өсүп өнүгүүгө, чоң багыттарды ачууга, ошондой эле дүйнөдөгү күчтүү билим менен тажрыйбаны топтоп алып, Кыргызстанга кайра кайтып ошол жерге өндүрсө деген жакшы тилектерибиз бар. Ошонун үстүндө күндөн күнгө иш алып барабыз. Биздин эң чоң миссиябыз ошол. Анан кийин дегенде эле ошо түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз. Рахат айым айткандай эле, көптөрү Кыргызстандан бияка келердин алдында бул өлкө аларга чоочу мамлекет чынында. Бул Россия эмес, мында көп угуп билип жүргөндөйчү. Анан кийин Англиянын дегенде мыйзамдарын, жашоолорун, шарттарын, кээ бир менталитеттери бар, ошолордун баарын түшүндүрүп жеткирип берүү, кыргыз тилинде контентти карматабыз. Себеби деген бул эң эле дегенде кыргыз тилине сый урмат көрсөтүү, экинчисинен бул жергиликтүү кээ бир калк кыргыздар үчүн жетпей калса, түшүнүк болбой калса ошо жетсин деген тармакта. Ошол эле маанилүү маалыматтарды англискийден дароо түз кыргыз тилине жеткирип берүү. Бул дагы болсо чоң жетишкендик деп эсептейм. Себеби деген мурунку кезекте карап көрсөңүз, кандай гана маалымат болсун, же англисче же орусча болот. Байкуш биздин кыргыздар үчүн көп нерселер мындай чектелүү эле да. Анан биздин принцип кыргыздар деле ошондой маалыматтарды ушундай бир чоң маалыматтык аянтчада ала алабыз. Ошого жеткиликтүү жеткирип берели, жайылталы, кеңейтели, кыргыздардын дагы мындай көргөзөрү, көз карашы кеңейсин, чоңойсун деген мындай чоң максаттарыбыз бар. Буюрса, колдорубуз да узарар, дагы бизге билимдүү жаштар да келсе, арабызга кошуп, аларды дагы өстүрүп, жаш муунду дагы өстүрсөк деген чоң максаттарыбыз бар. Каармандарыбыз өздөрүнүн Кыргыз Доор KG баракчасы аркылуу Улуу Британияга жаңы келген, же болбосо келем деген биздин мекендештерибизге ал жердин жашоо шарттарын, мыйзамдарын, иммиграциялык жана бюрократиялык каталарды алдын алуу жана оңой интеграция болууга мүмкүнчүлүк берген функцияны ишке ашыруу боюнча маанилүү маалыматтар менен байма-бай бөлүшүп турушат. Өзүбүздө абдан маанилүү маалыматтар болсо, ушундай кичине болсо да бир видео ролик кылып, YouTube'га дагы, Instagram'га дагы чыгарып атабыз. Бул кыргыз контент. Себеби ошол эле жана айтып кеткендей, маанилүү маалыматтар англис тилинде болсо дагы кыргыз тилинде табууга мүмкүн. Ошого жол ачып атабыз.
Андан башка кошумча айта кетсем, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Кыргыз тил коому уюму бар. Ошо уюм менен тыгыз мамиледе иштейбиз. Булардын максаты, миссиясы ошо кыргыз тилин даңазалоо, тарыхы, маданияттын чагылдыруу. Анан биз ойлодук, эгер муктаждык болбосо тил өнүкпөйт экен деп. Анан ушундай маанилүү маалыматтарды да кыргыз тилинде берсек, мүмкүн муктаждык жаралат дагы кыргыз тилине кайра сүйүүбүз ойгонуп, буюрса чала кыргыз болбой туптунук кыргызча сүйлөп, туптунук англисче сүйлөгөн мындай ушундай инсандардан болобуз деген жакшы ниеттерибиз бар. Кыргызстандан Англия өлкөсүнө келем деген мекендештер үчүн биз өзүбүздөн кеңеш катары айтмакпыз. Кыргызстандан колуңардан келишинче толугураак маалымат алып, бияка барып келген мекендештерден дагы тажрыйбасынан, билиминен бир аз өзүңүздөргө көбүрөөк маалымат топтоп, английский үйрөнө келиңиздер. Бул өлкө өтө өнүккөн өлкөлөрдүн ичине киргендиктен талаптар да чоң болот, шарттары ыңгай болгону менен ал талаптарга ар бир инсан татыктуу болуш керек. Ошого өзүңүздөрдүн дагы деңгээлиңиздерди көтөрүңүздөр. Бул жерде мүмкүнчүлүктөр абдан көп. Бир тараптуу эмес, көп тараптуу дагы тармактар бар. Ал жаатында кеңеш катары сурайм десеңиздер, бизге кайрылыңыздар. Кыргыз диаспорасы катары өкүлдөрү, ошол эле учурда Кыргыз Доор компаниясы. Биз сиздерге агым кебизди, кызматыбызды сунуштамакчыбыз. Жаш кыз, эркек уулдарга айтарым, өзүңөрдү билимге умтулгула. Билим эч качан жерде калбайт. Билимдүү адам миңди жыгат, билими жок бирди жыгат дегендей, билим менен чоң ийгиликтерге жетесиңер. Кичине эле жаш убакта, жаш болбосоңор деле кичине эле билимге инвестиция кылып, өзүңөрдү инвестиция кылсаңар, чоң жетишкендиктер болот. Жашооңордо эч качан ой мен деген жашым өтүп кетти, мен кыла албайм деген оюңарды ойлобогула. Андай ойлорду бүт ойлогон оюңарды өзүңөр гана ишиңер менен, мээнетиңер менен аткара аласыңар. Улуу Британияга келем десеңер, маалымат топтогула. Азыр маалымат деген абдан көп. Силер эң негизгиси туура маалыматты топтогонду үйрөнгүлө. Бир айтып кетмекчимин, туура маалыматты официалдуу сайттардан алсаңар абдан жакшы болот. Анан ой англис тилди билбейм десеңер, азыр Google Translate бар, котормо сайттар бар. Ошо коюп эле маалыматтын маанисин которуп алып эле туура маалымат алсаңар болот. Эгерде Улуу Британияга келем десеңер, Gov.uk сайтынан алыңыздар. Урматтуу биздин каармандар, бүгүнкү ушул Улуу Британиядагы мекендештер долбооруна катып чыгып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сизге Рахат айым, Айзада айым, сизге рахмат. Келечекте ушул бүгүнкү биздин передачабыз жаштарыбызга үлгү жана кеп кеңештердин пайдалуу репортажы болот деп ойлойм. Андан сырткары биздин атыбыздан, анан ушул Авангард стиль биздин өнөктөш компаниябыздын атынан ушундай белектерди кабыл алып коюңуздар. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Дайыма мекен үчүн кызмат кыла бергиле. Чоң рахмат, сиздердин да жалпы жамаатыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстанга салам.